христиан болобу, башка улуттарга ишенген жаран болобу, ал көмүлү. Баткен облусунда мусулман жана православ динин кармангандардын көрүстөнү бар. Ал эми башка диний агымдын өкүлдөрү үчүн атайын мүрзө совет доорунан тартып эле болгон эмес. Мындан улам диний азчылыктар үчүн сөөк жашырууга жер бөлүп берүү, анын жолжобосун иштеп чыгуу боюнча атайын жумушчу топтун колдонмосу талкууланууда. Бул маселени чечүү абдан зарыл. Ишинде бул Кыргыз Республикасында эгемендүүлүк жылдардан бери келаткан көйгөй. Бардык Кыргызстандын аймактарында, жерлеринде болуп өткөн конфликттер, жаңжалдар, келишпестиктер. Ошон үчүн азыркы күндө бул Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын тапшырмасынын негизинде иштелип атат. Буга чейин мен кызматка келе электе ошол жыйын башчысы бизде Кадамжайда жыйын жетекчиси көз жумду да. Ошол менин угушум боюнча ал Жора деген бир тууганыбыз болчу, ал тынчтыкта эле көмүлгөн да. Баткен облусундагы баптисттик агымдын жетекчиси Эркин Мамаюсупов бүгүнкү күнгө чейин облус аймагында бул агымдын өкүлдөрүн жерге берүүдө маселе жаралбаганын айтууда. Ошондой болсо да мамлекет тарабынан аларга көңүл бурулуп жатканына ыраазы. Эң башкысы маркум чыр-чатаксыз жерге берилсе дейт. Биринчиден мен ыраазымын ошо бийлик тарабынан, себеби бийликтеги адамдар деле Кудай тарабынан коюлган деп жазылат бизде. Бизде бийликке баш ийгиле дейт. Ушул суроо каралып аткан үчүн мен Кудайга биринчиден ыраазычылыгымды айтам да. Экинчиден эми бул бийликтеги адамдар азыр баалашып атпай, суроолорду берип атпай, суроо жооп менен тынчтыкта мен чечилет го дейм да. Союз учурунда мусулман жана христиан дининдегилердин сөөгү бир мүрзөгө коюлуп, бирок аралыгы тосулуп турган. Ошол себептүү диний азчылыктын өкүлдөрү үчүн да мурда пайдаланып келген көрүстөндөрдүн бир бөлүгүн ажыратып, атайын тосмолор менен тосуп коюу жагы да сунушталууда. Жерди ажыратып берүү абдан чоң маселе. Ошондой кээ бир айыл өкмөттөрдө жер абдан тартыш. Ошон үчүн жаңы ажыратып берүү абдан мындай бир кыйындыкка турган үчүн ошо азыркы пайдаланып аткан көрүстөндөрдү мүмкүн ошонун бир бөлүгүн же болбосо тилкесин ошо секторго бөлүп, анан жана табыгый же болбосо атайын жасалма бир өзгөчөлүк айырмаланган белгилер менен тосуп берсе. Ислам дининин өкүлдөрү мусулман менен башка динди карманган адамдар бир жерге коюлбашы керек дешет. Мүмкүн болушунча көрүстөндөрдүн аралыгы алыс жайгашуусу шарт. Жыйында да башка дин агымдары үчүн облус боюнча бир гана жерден мүрзө ажыратуу сунуштары айтылды. Мында протестанттык агымга киргендердин саны көп болгон аймактан жер бөлүнүү керек дейт Баткен районунун имам хатиби. Ошол өкүлдөрү кайсы облустун кайсы жеринде көбүрөөк, мисалы Сүлүктөдө, же болбосо Баткенде, же болбосо Каракка, Кызылкыяда кайсы жерде өкүлү көп болсо, балким ошондой бир жерлерден гана баягыдай уруксат берилсе, ошо жер берилсе, анан баягы каза болгондорду ошол жерге эле алып барып койсо, мындайча айтканда ошо ызы-чуу чыр-чатак болмок эмес деген пикир сунуштар айтылды. Азыркы учурда Кыргызстанда мусулмандардан башка 380 христиан багытындагы диний уюм каттоодо турат. Маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча атайын колдонмо кабыл алынса, өлкөдөгү ар бир динге таандык эрежелер жана мамлекеттик мыйзамдын негизинде маркумду жерге берүүнү бирдиктүү эрежеси түзүлөт. Буга чейин Жалал Абаддын Ала Бука районунда баптисттик аялдын сөөгүн жашырууда маселе жаралган. Маркумдун сөөгү 3 жолу айылдыктар тарабынан көрдөн чыгарылып салынган эле. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү. Имамдын рұқсаты менен ошол жерде ачып албаса болот.